Достор, биздин видео курска кош келиңиздер. Бул видеодо биз Excel менен таанышууну улантабыз. Мурунку видеодо Excel'дин интерфейси менен тааныштык. Ал эми бүгүн болсо таблица түзүүнү, формулалар менен иштөөнү үйрөнөбүз. Таблица түзүш үчүн биз вставка менюсуна келип, таблица баскычын басышыбыз керек. Андан кийин бул бөлүккө келип алып, каалаган жериңизге мышканы басып, кой бербестен таблицаны түзүп алабыз. Таблицаңыз даяр болгондон кийин мышканы кой берип, бул жерден окей баскычын басып коебуз. Таблица түзүлдү. Бул жерден дароо эле таблицанын стилин өзгөртсөңүз болот. Ал эми таблицаны чоңойткуңуз келсе, мышканы таблицанын оң бурчуна алып келип, эки жакты караган жебе пайда болгондон кийин мышкага басып алып, кой бербестен жылдырсаңыз, таблицаңыз чоңоет. Бул таблица менен кээ бир учурларда иштөө бир аз ыңгайсыз болуп калат. Ошондуктан биз таблица түзүүнүн экинчи жолун колдонуп, жаңы таблица түзүп алабыз. Ал үчүн мышканы каалаган ячейкага алып келип, андан кийин мышканын сол баскычын басып алып, кое бербестен туруп, таблицанын диапазонун тандап алабыз. Таблица даяр болгондон кийин кой берип, мышканын оң баскычын басып, бул жерден формат ячеек деген баскычка басабыз. Бул жерден границы бөлүгүн ачып, внешний и внутренний деген эки баскычка басып коебуз, окей баскычын басабыз. Таблицабыз даяр болду. Таблицаны толтуруп баштасак болот. Эгерде сиздин таблицада айлардын тизмеси керек болсо, анын баарын кол менен жазып чыгыштын кереги жок. Сиз биринчи айды жазып, мен азыр айдын аталышын англис тилинде жазамын, себеби менин компьютерим англис тилинде настройка болгон үчүн орус тилинде айдын аталышын жазсам, азыр мен көрсөтө турган функция иштебей жатат. Ал эми сиздер орус тилинде жазсаңыздар болот. Биринчи айдын аталышын жазгандан кийин мышканы ушул ячейкага алып келип, оң бурчуна алып келемин. Плюс кошуу белгиси пайда болгондон кийин мышканын сол баскычын басып алып, жылдырамын. Канча ячейка толтуруш керек болсо, ошончо ячейкага жылдырасыз. Андан кийин мышканы кой беребиз. Бул жерде айлардын тизмеси пайда болуп калды. Биз ячейкалардын размерин чоңойтсок болот. Ал үчүн сиз кайсы ячейканын размерин чоңойткуңуз келсе, ошол ячейканы бөлүп алып, андан кийин жогоруда же астында жайгашкан линияга алып келип, мышканы жылдырсаңыз болот. Ал эми сиз бардык ячейкалардын размерин өзгөрткүңүз келсе, анда биринчи ячейканы бөлүп алабыз. Мышканы биринчи ячейканын санынын үстүнө алып келебиз. Ушундай жебе пайда болгондон кийин ячейкаларды жебенин жардамы менен бөлүп алабыз. Андан кийин каалаган ячейканын жанындагы сызыкка келип, мышканын жардамы менен жылдырсаңыз болот. Бул жакта да ошондой эле иштейт. Бир ячейканы бөлүп алабыз, андан кийин бардык ячейкаларды бөлөбүз, жылдырабыз. Азыр биринчи строкадагы тексттердин размерин өзгөртүп алалы. Ал үчүн мен бардык ячейкаларды бөлүп аламын. Бул жерге келип, размерин тандап аламын жана бул баскычка басып коемун, положирный деген. Ошондой эле ячейкалардын түсүн өзгөртсөк болот. Ал үчүн бул инструментке келип, бир түстү тандап аламын. Бардык текстти бөлүп, текстти ячейканын ортосуна коелу. Ал үчүн мен бул баскычка басып коемун. Ошондой эле биз шрифтин, тексттин түсүн өзгөртсөк болот. Мисалы үчүн, бул ячейканы бөлүп алып, текстти башка бир түскө боеп коемун. Азыр биз жөнөкөй эсептөөлөрдү карап чыгалы. Excel'де бардык эсептөөлөр формулалардын жардамы менен эсептелинет. Ал эми бардык формулалар барабар белгиси менен башталат. Мисалы үчүн, бул ячейкага келип, барабар сан 1, мисалы үчүн кошуу сан 2 деп анан клавиатурадагы Enter баскычын бассак, бизге жыйынтык келип чыгат. Формуланы
бир ячейканын ичине жазсак болот, же болбосо бул жерде жайгашкан атайын формулалар үчүн бөлүккө жазсак болот. Мисал үчүн азыр бир эсеп чыгарып көрөлү. Барабар 8 кошулган 2. Анан Enter баскычын басамын. Жыйынтык чыкты 10 деген. Азыр биз эсепти кол менен жазган сандардын жардамы менен кылдык. Ошондой эле эсеп чыгарыш үчүн биз ячейкадагы сандарды же маалыматтарды колдонсок болот. Мисал үчүн азыр мен бул жерге бир 2 санды жазайын. 2 ячейкага. Ал эми бул жерге эсепти чыгаралы. Дагы эле барабар баскычын басамын. Андан кийин биринчи санга келип, биринчи ячейканын үстүнө басып аламын. Бул жерде байкасаңыздар G11 деген жазуу пайда болуп калды. Бул ушул ячейканын адреси, координатасы. 4 деген сан жазылган ячейка J тамгасынын тушунда, ал эми бул жакта 11дин тушунда турат. Андан кийин көбөйтүү белгисин коёмун. Экинчи ячейкага барамын, 5 саны жазылган ячейкага барып, үстүнө басамын. Ал эми 5тин координатасы K11. Андан кийин Enter баскычын басып коёмун. 20 деп эсептеп чыгарып берди бизге. Эгерде сандын адресин билсек, координатасын билсек, биз дароо эле барабар деп координатасын жазып эсепти чыгарсак болот. Формуланы каалаган убакта өзгөртсөк болот. Мисал үчүн, бул жерге 2 жолу бассам, кайра формула пайда болот. Ошондой эле формуланы биз бул жерден да көрө алабыз. Ушул эле формулага дароо эле өзгөртүүнү киргизсеңиз болот. Ошондой эле формулаларда функциялар да көп колдонулат. Мисал үчүн, сандардын суммасын эсептеш үчүн sum деген функция колдонулат. Функциялар дароо эле барабар белгисинен кийин жазылат. Ошондой эле функцияларды формула бөлүгүнөн да тапсак болот. Мисалы, sum функциясы формула бөлүгүндөгү автосумма деген баскычка бассак, бул жерде summa деген функция бар. Азыр биз бул таблицадагы сандардын суммасын эсептеп көрөлү. Ал үчүн бул жерге келип барабар белгисин жазамын. Sum деп жазганда эле бул жерде функциялардын тизмеси чыгат. Мен биринчи функцияны тандап аламын. Sum 2 жолу басып, каша ачылат. Бардык маалыматтар кашанын ичине жазылат. Андан кийин мен биринчи ячейкага барып, 50 саны жазылган ячейкага барып, басамын үстүнө. Оң бурчуна келип, жылдырамын. Бардык ячейкаларды бөлүп аламын. Бул жерде азыр көрүп тургандай эле F6 бул 50 саны жазылган ячейканын координатасы, ал эми F9 бул 40 саны жазылган ячейканын координатасы. Ортосундагы чекит, 2 чекит, кош чекит бул биринчи ячейкадан акыркы ячейканын ортосундагы бардык ячейкалардын маалыматтарын колдон дегенди билгизет. Enter баскычын басамын. Бизге бул 4 ячейканын суммасын эсептеп жазып берди. Дагы бир функция бар, sum если деген. Бул функция дагы бизге бардык сандардын суммасын эсептеп берет, бирок кандайдыр бир шарттын негизинде. Мисал үчүн, бул таблицадан бизге 50дөн сырткары бардык сандардын суммасын эсептеп бер деп айталы. Ал үчүн барабар белгисин коёмун. Sum если дегенди тандап аламын бул тизмеден. Андан кийин дагы деле бул 4 ячейканы бөлүп аламын. Үтүр белгисин коёмун. Эгерде сиздерде үтүр белгиси иштебей калса, анда сиздер чекит жана үтүр белгисин койсоңуздар болот. Ал Excel'дин версиясына жараша болот. Үтүр белгисинен кийин тырмакчаны ачамын. Анын ичине чоң белгисин коёмун. 50 санын жазып, тырмакчаны жабып, кашаны жабып, Enter'ди басамын. Бизге 60 деген жыйынтык чыкты, себеби бул тизмеде 50дөн чоң болгон бир эле сан бар, бул 60 саны. Ошондой эле биз кичине десек болот. 50дөн кичи болгон
сандардын суммасын эсептеп бер десек болот. Enter'ди жазсам, дагы 60 деген жыйынтык чыкты. Себеби 50дөн кичине болгон эки сан бар, 20 жана 60. Экөөнүн суммасы бул 60 болот. Дагы бир белги бул кичине жана чоң болгон белгилерди экөөнү колдонобуз. Бул 50дөн сырткары башка сандардын суммасын эсептеп бер дегенди билдирет. Бул 3 ячейканын суммасын эсептеп берди. Эгерде сиз жөн эле сандардын суммасын билгиңиз келсе, эсеп чыгарбай эле, анда сиз ал сандарды бөлүп алып, бул жерге келсеңиз, сизге сумманы көрсөтөт. Ошондой эле жанында количество бул ячейкалардын саны. Excel'де эсептөө жүргүзүш үчүн маалыматтарды бир таблицадан алуу зарыл эмес. Сиз каалаган ячейканы колдонуп эсеп чыгарсаңыз болот. Мисал үчүн, азыр биз бул жерге дагы бир эсеп чыгарып көрөлү. Мен барабар белгисин коёмун. Sum функциясын колдономун. Бул таблицадагы бардык ячейкаларды бөлүп аламын. Үтүр белгисин коёмун. Андан кийин биринчи таблицадан, мисалы, банандын басын алалы. Enter'ди басамын. Биз эки таблицаны колдонуп, сумманы чыгардык. Ошондой эле бул жака дагы өз алдынча башка бир санды жазып койсок болот. Ал эми азыр болсо пайыз менен эсеп чыгарууну карап көрөлү. Бул жерде сандар жана пайыздар жайгашкан. Биринчи строкада биз 150гө 150нүн 25%-ын кошобуз. Ал үчүн мен бул жерге келип, барабар белгисин коёмун. Андан кийин 150 жайгашкан ячейкага басып аламын. Кошуу белгисин коюп, кашаны ачамын, дагы бир жолу 150гө басамын. Көбөйтүү белгисин колдономун. Андан кийин 25% жайгашкан ячейкага келип басамын. Кашаны жабып, клавиатурадагы Enter баскычына басамын. Жыйынтык чыкты. Ал эми экинчи строкада болсо 150нүн 25%-ын эсептеп көрөбүз. Ал үчүн дагы деле барабар белгисин коёбуз. 150 жайгашкан ячейкага басып аламын. Көбөйтүү белгисин коюп, ал эми 25тин координатасын жазып көрөлү дароо эле. 25%-дин координатасын азыр карасак, бул Э'де жайгашкан. Ал эми бул жакта 6. 150нүн 25%-ы 37,5 экен. Достор, бүгүнкү видео кызыктуу жана пайдалуу болду деп үмүттөнөмүн. Кийинки видеодон көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.